Мен сіздер ошол жерден пайда көрөйүн дедиңер. Бул боюнча Төлөс айыл өкмөт башчысы туруңуз. 2022 жылдын 3 айлыгынын жыйынтыгында Ош облусу боюнча коллегиялык жыйын болуп өттү. Жыйында бир катар маселелер көтөрүлүп, жумушунда жакшы жыйынтык кургуза албаган жетекчилерге эскертүүлөр берилип, айрымдарына сөгүш да жарыяланды. Бирок бул нерсе жетекчилерди таптакыр сесенте албагандай. Анткени президенттин өкүлү менен жыйынга келбей эле интернет чукулап же телефондогу оюн ойноо үчүн келген жетекчилер да четтен чыгат. Араван районунда 1000 гектар жерди ижарага алып иштетип келген ишкер ижара акысын ушул күнгө чейин төлөбөй келген. Анда аталган 1000 гектар жер 3 айыл өкмөттүн жайыт жерлеринде орун алган. Бирок бир да айыл өкмөт башчы ал ишкер менен жолугуп сүйлөшүү жүргүзгөн эмес. Жада калса 1000 гектар жер үчүн районго канча ижара төлөш керектиги тууралуу район башчысынын да маалыматы жок. Алянаров айыл өкмөт туруңуз. Канча гектар жер бергенсиз? 300 гектар. 300 гектар. Келишим боюнча канча аренда плата төлөш керек? 150 миң, 300 гектарға 150 миң ақша қарадыңыз, да? Бұл аз емес mi bu? Қаншасына салдық пакет төлеш керек? 210 миң. Ошол төлөнбөйм бу абыл? Эчтеке төлөнгөн эмес. Мындай эле көрүнүш Юсуп айыл өкмөтүнө сиздер канча гектар жер бергенсиздер ошого? 200 гектар. Сиздерге канча ошол гектар 200 гектар канча аренда плата төлөш керек? Азыр эч кандай аренда төлөнгөн эмес. Бир жылда төлөнгөн эмес. Сиздер жаңы дайындалдыңыз ошол жерде. Эмне ушул маселени колунда көтөрүп чыкпайсыздар? Ушу элдер айтса, ушул маселе көтөрүп чыгып атат. Ошол эле сиздики 200 гектар. Төпө коргон айыл. Античал бар отурасың ошол жерде. Келишимдерди көтөрүп, эмне үчүн сурабайсыңар була? Аренда плата эмне үчүн төлөбөйсүңөр? Жер салыгын эмне үчүн төлөбөйсүңөр дебейсиңерби? Социалдык пакетти эмне үчүн бербейсиңер? Сіздер бюджетіңер жақсы болсын. Ақша қаражат жетіші бар. Сіз аким болып келгеннен кейін деле 1000 гектар жерге қызығып қойған жоқсыз ба? Эмне үчүн салык түшпөй атат депчи? Кызыксаңыз кандай жооп болгон? Жок, кызыкчылык. Менде андай мына суроо жакшы берилди. Мындайча айтканда эч кандай бул жерден көңүл бурулбай калды, көзөмөлдөлбөй калды деген нерсе жок. Бул жерден ошол 18-19 жылдар түзүлгөн менен келишимдердин негизинде буга чейин кайрылуулар да болгон эмес, СМ да болгон эмес. Бирок тийиштүү деңгээлде социалдык пакеттер чегерилбеген жок деп бул жерде айтылды. Ошондон улам келип чыкты бул маселе. Бул ижарадагы 1000 гектар жер бир катар чуу жаратып президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкулов да аталган айыл өкмөттөргө барып келген болчу. Ал эми аталган 1000 гектар жерди ижарага берген ошол учурдагы район жана айыл өкмөт башчыларынын да жоопкерчилиги каралуусу керек дейт Зиядин Жамалдинов. Жерди пайдаланып ал кишичи мисалы ошол биз тактай албай жатабыз. Ал бүгүнкү чейин келбей жатат. Эч кандай акча каражат төлөнбөп тур. Керек болсо жанагы келишим кылган арендасын дагы бүгүнкү күндө төлөбөп тур да. Ижара акысын төлөп тур. Ижаранын түзгөн ушул иштерди алып бараткан аким ошол учурдагы айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилиги сөзсүз түрдө каралат. Ал боюнча биз азыр ошол текшерүүнүн актын жазып келдик. Биз эми аны биз укук коргоо органдарына өткөзүп беребиз. Алар өздөрү ушул юридикалык бааны берет деп ойлойбуз. Жыйында республикалык маанидеги Ош-Исфана жолу тууралуу да сөз болду. Анда аталган жолдун Ноокат районунун аймагындагы 47 чакырымын асфальттоо иштери тууралуу да сөз козголуп өттү. Аталган жолду оңдоп кеңейтүү үчүн жол жээгине жакын жайгашкан 138 турак жайдын белгилүү бөлүктөрүн бузуу зарыл. Буга чейин аталган райондогу жол жээгине жакын жайгашып, турак жайлар кызыл сызыкка чыгып кетти делген жарандар мамлекеттен кененте төлөп берүүнү суранган болчу. Биз кызыл сызык боюнча эле маселе көтөрүп, элдерден өздөрүнөн сурандык. Жолго тоскоолдук кылбагыла, бул долбоор ишке чейин ашыш керек. Айрым жерлерде 3-чү категория, айрым жерлерде 2-чи категорияда. Бул жалгыз эле жол, асфальт эмес. Асфальттан тышкары обочина болот, обочинадан тышкары ирригация системасы болот. Анан кичинекей жана газондон тышкарыдагы тротуар болот да. Ошого биз
14 метр бизге бош болуш керек да, ошонун үстүнө иш алып барып атабыз. Чийиндин жүрүшүндө бир нече айыл өкмөт башчыларына сөгүш жарыялоо жана эскертүү берүү сунуштары акимдерге берилсе, ошол эле учурда 12 айыл өкмөт башчынын жана Өзгөн шаарынын мэри Каримовдун жумуш ордун кароо маселеси да тапшырылды. Распай Мажитов, Тимурлан Эрнис уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.